7 апрель окуясы 2010 жылы болуп өттү. Вообще Кыргызстан тарыхында абдан чоң кайгылуу, чоң трагедия болду. Көптөгөн жарандар жакындарын жоготту, көптөгөн жарандар жарадар болду. Ал эми кээ бир саясатчылар ошол 7 апрель аркылуу бийликке келип, мына бүгүн ак үй көк үйдү башкарып отурушат. Ал эми башка биздин жарандарыбыз, ошондой эле жоокерлер, ошондой эле укук коргоо кызматкерлери 4 жылдан бери үй камагында, андан тышкары жанагы ар кандай эркинен ажыратылып камакта жүрүштү. Аягы эменен өттү. Аягы ошол биздин жоокерлер, жаш жоокерлер өздөрүнүн конституциялык норманы аткарып, мыйзамды так аткарган үчүн алар 4 жыл аябай азап тартышып, 4 жылдан кийин аягы акталып кетишти. Ал эми алардын ошол жөнөкөй жоокерлердин орто деңгээлдеги начальниги, эки начальниги 6 жылга кесилип, өзүнүн кызматынан кыянат пайдаланган деген шылтоо менен аларды кармап отурушат. Ал эми калган жетекчилер, Кыргызстандын жетекчилери, саясатчылары ошол 7 апрель окуясына тиешеси бар дегендер 10 жылдан 20 жылга чейин жазасын алышты. Ал эми негизинен ачыгын айтканда, ушу 7 апрель менен окуя таза аныкталып, такталып бүтпөй калды. Себеп 2010 жылы 7 апрелде ушул ак үйдүн ичинде 2000ден ашык кызматкерлер, укук коргоо органдарынын кызматкерлери, анын ичинде МВДнын кызматкерлери, 25ке жакын СМБнын кызматкерлери, улуттук гвардиянын кызматкерлери, СГОнун кызматкерлери бар болчу. Андан тышкары ошол ак үйдө иштеген кызматкерлер баары чогулуп отуруп, ошол ак үйдү коргоого баардык шарттарды түзүшкөн. Бир жагынан, экинчи жагынан форум ишканасынын жанынан, биз баарыбыз билебиз, Алматы көчөсүнүн жанында жайгашкан. Ошол жерден чогулган чоң топ, бир нече миңдеген топ курал жарактарды тартып алып, сабап, ошол курал жарак менен Бишкекке келишип, Бишкектин ичинен улуттук коопсуздук кызматынан БТРди алып чыгып, аткылашып, эки жактан атышуу болгон. Ушул боюнча териштирүү, тактоо иштери так болбой, көптөгөн күнөөсү бар адамдар, көптөгөн ушуга тиешеси бар адамдар, көптөгөн ушул эки жактан кагылышып, согушуп кеткен, жаңжалдын артында турган саясатчылар эч кандай жазасын тартпай бүгүн сайраңдап жүрүшөт. Ошон үчүн мен айтар элем, бүгүнкү күндө бул 7 апрелдеги окуя толугу менен акталбай дагы, аныкталбай калды. Муну убагы келгенде тарых бардыгын өзүнө ордуна коет деп ишенебиз. Ошон үчүн биринчиден бул 7 апрелдин Кыргызстанда бул тарыхый жана саясий мааниси абдан өтө чоң. Саясий мааниси биз баарыбыз билип турабыз. Эгерде кокус биздин жоокерлер, биздин укук коргоо кызматкерлери чындап эле антты бекем кармап, конституцияга ылайык, мыйзамга ылайык дайыма ишин так аткара турган болсо, анда жөнөкөй жоокерлерди, жөнөкөй аскерлерди, укук коргоочуларды эч убакта мындай кылып жала жап, дежурный мындайча айтканда күнөөлүү кылып туруп, эч кандай соттобош керек. Себеп дегенде бизде Кыргызстанда 2 жолу чоң көтөрүлүш болуп, чоң инкылап болуп кетти. Мунун мааниси кийинки кокус дагы бир жаман жагдай болсо, эч ким укук коргоо органынын жоокерлер өз милдетин так аткарууга жаңы шарт түзүп коюшту. Себеп дегенде моралдык жактан алар бардыгы түшүнүп турат. Эгерде мен курал атып, мыйзамды так аткарсам, эртең мен дагы күнөөгө салышым мүмкүн деп. Бул бир чети. Экинчи чети, бүгүнкү күндө ушундай окуялар Кыргызстанда мамлекеттүүлүктүн мындайча айтканда бошотулушунда, мындайча айтканда анын алсыздыгына бардык жактан мындайча айтканда өзүн далилдеп бир көргөзүп койду. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Кыргызстанда 2 жолу инкылап болуп кеткенден кийин биздин чек ара маселелери, мына тышкы мындай талаш тартыш маселелери жакшы каралбай жатат. Башка өлкөлөр көрүп турат, булар 2 жолу төңкөрүш болуп атса, буларда бийлик жок экен, колдорунан эчтеке келбейт деп, каалаганда биздин чек араларга кирип келип, биздин жарандарды кармаган, аткан учурлар көбөйүп кетти. Мына мунун мындайча айтканда саясий жана тарыхый маанисинин бир чети.
Бүгүнкү күндө биз буга абдан чоң көңүл баа берип, бул ишти аягына чыгууга азыркы муун, азыркы биздин инсандар чоң иш аракеттерди келечекте жасаш керек. Бул 7 апрелдеги окуяны, кандуу окуяны биздин укук коргоо органдары, ошол эле териштирүүчү атайын органдар бүт бардыгын аныктап, тактап, эч кандай үстүнөн басым кылабы, ак үйдөнбү, көк үйдөнбү, же болбосо башкы прокуратура, сот иштеринин чоң жогорку органынан басым кылып, аларга мындайча айтканда ынанбай, өз милдетин так аткарып, бүт бардыгын ийне жибине чейин текшерип, ошол 2000ден ашык киши болсо, ошонун бардыгын курал жарактарын текшерип, трассология, баллистический экспертизаны өткөзүп, андан тышкары атайын эксперттер бар, ошол атууга мүмкүн болду деген. Ошолордун бардыгын ар бирин текшерип, ким кайсы нарядда турду эле, ким кайсы жерден атты эле, кандай буйрук болду эле, МВДден канча киши келди эле, СМБден канча киши болду эле, СГУдан ошонун баарын тактап аныктаса, бир чети. Экинчиден, мына бул видео сюжеттерден көрүп турабыз. Форум ишканасынын жанынан бир нече деген жаш балдар курал жарактарын тартып, аскерлерди сабап, ошол курал жарактар менен агуу келип аткан. Алар боюнча дагы иш козгоп, аларды дагы аягына чейин чыгарыш керек болчу. Себеп дегенде, мисал үчүн, ошол алар алган курал жарактан ушул эле аянтта бир киши жарадар болгон. Андан тышкары бир нече адам ошол курал жарак менен кийин 2011-жылы январь айында жанагы Жайшул Магди деген террористтик уюмга кирип алышып туруп, биздин бир нече жоокерлерди атып өлтүрүшкөн. Кийин бул жанагы баллистикалык экспертизанын бардыгы аныкталып, такталып отурат. Эгерде мунун бардыгын аныктап, тактап, аягына чейин чыкпасак, азыр ошол 7 апрелдеги июнь окуясынан кийинки колго түшкөн курал жарактын саны 500дөн ашат. Ошонун баары азыр жаштарда, элде. Мунун баарын кайра кайтаруу боюнча, буларды алуу боюнча чоң иштерди жүргүзүш керек. Буларга чоң баа берип, ошол жоопкерчилик тарта турган шарттарды түзүш керек. Антпесек, биздин Кыргызстан мамлекетинде акыркы убакта кимдин жанында топ киши көп болсо, кимдин жанында топ кишинин куралы болсо, ошолор бийликти басып алууга, же болбосо кандайдыр бир көтөрүлүш чыгарууга бардык мүмкүнчүлүктөр, шарттарды түзүп коюшу мүмкүн. Эми мен ачыгын айтышым керек, бул атайын альфа террористтик, экстремисттик топторго каршы күрөшүү, Кыргызстанга конституциялык норманы, конституциялык түзүлүштү сактап калуу боюнча атайын түзүлгөн өзүнчө бир чоң бөлүк. Тилекке каршы муну ошол убакта биздин жогорку башчылар орунсуз колдонуп калды. Биринчиден, экинчиден, аларды ошол убакыттын өкмөттүн мүчөлөрү, ошол убактагы териштирүү иштеринин башчылары буларды ит талагандай кылып эле бардыгынын мындайча айтканда аты жөнүн, үй адрестерин, андан тышкары кинокамерадан, видео сюжеттен бардыгын көргөзүшүп, сот аркылуу иштердин процесстеринде аябай чоң мындайча айтканда көргөзүп коюшту. Ал эми атайын өзүнчө жазылбаган этикет бар. Бул атайын өзүнүн жанагы уставы боюнча бул балдар булар штучный товар деп коет. Булар бир 5-10 жылда ушундай мындайча айтканда даярдалышат. Экинчиден, террористтик, экстремисттик, чоң уюшулган бандиттик топторго каршы бир нече операциялар өтүшкөн. Булардын үй бүлөсү, булардын жакындарынын бардыгы чоң коркунучта болуп калышты. Ошон үчүн бул жерден убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн буйругунун негизинде ошол убактагы териштирүү иштеринин прокуратуранын адамдарды көп жерден булардын бардык мындайча айтканда адрестерин, ошол жанагы жакындарын, туугандарын өздөрүнүн сүрөттөрүн көрсөтүп бардыгын ачып жибериштеги чоң коркунучка булардын турмушун келечекте алып келип койду.